Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Окуучуларды сабакка кызыктыруучу оюндардын бири числовой треугольник деп аталат. Жыл аяктаган сайын окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу төмөндөй баштайт. Ошондуктан сабакты баштаар алдында ушул оюндарды колдонсоңуздар болот. 1ден 9га чейинки сандарды пайдаланып, 3 бурчтуктун 3 жагында турган тегерекчелерди толтурабыз. 3 жагынан тең кошкондо 20 саны чыгыш керек. Бир санды кайра кайталап жазууга болбойт. 9 цифраны ушул 9 тегерекчеге колдонушубуз керек. Бул оюнду башталгыч класстарга, 5-6, 7 класстарга деле колдонсоңуздар болот. Бул оюн окуучулардын логикасын өстүрүүгө, тез ойлонууга жардам берет. Дароо эле жолун көрсөтө кетсем, 3 бурчуна так сандар жазып алабыз. 3, 5, 7 деп. 7ге 3'тү кошсок 10, ага кошобуз 1 менен 9'ду кошсок 20 болот. Калган тегерекчелерге жуп сандарды катары менен жазып коебуз. 2, 4, 6, 8. Эми бардык жагын кошкондо тең бизде 20 саны чыкты. Бул оюндар окуучулар үчүн сөзсүз түрдө кызыктуу болот. Сиз дагы сөзсүз сабагыңызда колдонуп көрүңүз. Кийинки оюнубуз магический квадрат оюну. Мен буга чейин мурунку видеолорумда буну көрсөтүп кеткем. Ошол оюндун дагы бир оңой жолу. 5'тин оң жагында дагы, сол жагында дагы 4'түн цифра тургандыктан эң ортосунда 5 саны турат. Биз 5'ти эң ортодогу квадратчага жайгаштырып алабыз. Ортодо турган x саны 5'ке барабар болду. Эми ар бир x'тин ордуна 5'ти коюп жазабыз. 5'тен 1'ди кемитсек 4, 5'ке 1'ди кошсок 6, 5'ке 3'тү кошсок 8, 5'тен 3'tү кемитсек 2. Бул формулалар каяктан келип калды деген суроолор пайда болушу мүмкүн. Бул жөн гана ойлоп табылган формулалар. Же болбосо формула катары колдонобуз. 8ге 6-ны кошобуз. 14, ага 1'ди кошсок 15. 4ке 2'ни кошобуз 6, ага 9'ду кошобуз 15. 2'ге 6'ны кошсок 8, ага 7'ни кошсок 15. 4'кө 8'ди кошсок 12, ага 3'тү кошсок 15. Эми бардык жагынан кошкондо дагы 15 саны келип чыкты. Каптал жагынан кошкондо дагы 15. Туурасынан кошкондо дагы 15 саны келип чыкты. Окуучуларды сабакка кызыктырыш үчүн ушундай оюндарды колдонсоңуздар болот. Сиздерге бул оюн жаккан болсо, каналыбызга катталып, ой пикирлериңизди калтырып кетиңиз.